Assalamu алейкум, урматтуу менин мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Бул кайрылуу жалпы кыргыздарга жана кыргыз бийлигиге. Урматтуу, мен кыргызмын деген угуп аткан ушул кыргыздар. Ошол суроону өзүңөргө берип, ойлонуп жооп берип көргүлөчү. Биз эмне кырдаал болбосун сразу бийликти күнөөлөйбүз, президентти күнөөлөйбүз. Себеп эмнеде? Себеп биз ага өзүбүз күнөөлөбүз. Ошону билесиңерби силер? Эмнеге дегенде биз өзүбүз шайлаганбыз аларды. Өзүбүз колдоп көтөрүп жүргөнбүз, плакаттарына. Эмне болгон чакта дагы биз бийликти күнөөлөп сала беребиз. Өзүбүздү аттан түшсөк дагы эгерден түшкүбүз келбейт. Туугандар, биз курсагыбыз менен иш кылып, акылыбыз менен иш кылбай калдык азырчы. Мына ошо катабыздын артынан Атамбаевди шайладык. Атамбаев кыйратып кетти биздичи. Кара, кыргыздын карызы 4 миллиард канча болуп калды. Кыргыздын карызы. Мынаке, Атамбаевдин мыйзамы, Атамбаевдин закону. Ал дегени 7 миллион кыргыздын башында ар бириңде карызың бар дегени. Жана бул дүйнөгө келелек кыргыздардын да башында карызы бар. Мынаке Атамбаевдин закону. Ушул Атамбаевдин эми Кыргызстанга жашашка акысы барбы ушундай акмактардын? Кеткенде дагы жөн кетпей өз досуну, өз шестеркаларынын бийликке коюп кетип атат. Буларга эмне бийлик оюнчукпу? Бийликке коюп кетип атат дегени туугандар сенин менен мен үстүмө коюп кетип атат дагычы, ошол жолдон алып кетип атат булар биздечи. Себеби, урматтуу бийликтегилер, биз силерден суранабыз. Силер башка, Атамбаев башка. Ошол үчүн келгиле, оңолгула. Силер оңолсоңор, анан биз оңолобуз. Себеби биздин үстүбүздөн силер сүйлөшүңөр. Биздин эл башыбыз силерсиңер. Силер каяка биз жетелесеңер ошол жака кетип атабыз. Урматтуу бийликтегилер, ушуга көңүл буралы. Биз силерде үмүтүбүз бар. Элдин үмүтү дагы эле бийликте үмүтү бар. Кудайым буйрса Кыргызстан оңолот, жакшы болот. Баары жакшы болот деген. Силер кайсы бир министрди отургузуп жатканда, кайсы бир депутат мандат алып жатканда кичине карап койгулачы, көп болбосо да кичине карагылачы. Акыл эси жайындабы, башы жайындабы, көзү көрөбү, кулагы угабы, тили барбы? Аты көрүп атабыз, көзү көрбөйт экен, тили жок экен, кулагы укпай турган министрлер, депутаттарды, президенттерди көрүп атабыз, Мынакей Атамбаевдин шестеркаларын көрдүк, Атамбаевдин өзүнү көрдүк, молодец, элди кыйратты, Кансарайды салды, дагы жөн кетпей шестеркасын коюп кетип атат. Булардын жашоосу эмне башкабы? Буларды биз багып атабыз, силерди биз багып атабыз. 7 миллион кыргыз атына сүйлөп атасыңар. Кичине ойлонуп сүйлөп, ойлонуп адамдарды алгыла ишке. Сураң силерден.